ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси, жаратуучусу, тарбият кунандасы, ырыскы берүүчүсү, көзөмөлдөөчүсү Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор айтат. Андан соң биздин көсөмүбүз, жол башчыбыз, мугалимибиз, аламдарга рахмат үчүн жиберилген акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саламу алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарда кайрадан 5-каналда түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен. Бүгүн Кудай буйрса Рамазандын ортолоп калган күндөрүнүн бири. Рамазандын шарапаты менен ушу 5-каналда түз эфирде чыгып атат экенбиз. Ошого бизге берилген убакыттын бардыгында колубуздан келишинче кыргыз үммөтүнө белгилүү болгон, эл сүйгөн, эл күткөн адамдардын колубузга киргенин алып келип ушул жерге сөз кылып, дин жөнүндө, орозо жөнүндө, коом жөнүндө ошол күндөр кандай болсо да бир майрамдык шаанды бергенге аракет кылып келатабыз. Бүгүн да мына ушул жоосундан кур эмеспиз. Бүгүн да бизде студияда эки керемет агайыбыз отурат. Бири ушу Кыргызстандагы көпчүлүк аалымдардын устазы болгон, Кыргызстан гана эмес, Кавказ, Дагестан, деги эле ушу СНГ чөлкөмүндө белгилүү устаздарыбыздын бири Хабибулла Мухаммед устаз бизде бүгүн конокто. Саламу алейкум устаз. Экинчиси Кыргыз илимдер улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун бөлүм башчысы Рыскул Жолдошев агайыбыз отурат. Саламу алейкум агай. Рамазан кандай сиздерде? Алхамдулилlah, Кудайга шүкүр, жакшы. Агай, сиз да кармап атасыз орозо? Ооба. Кандай? Алхамдулилlah. Анда сиздерге биздин ушу көрсөтүүнүн бир салты бар. Башында чакан бир убакыт саламдашууга, мукаддимат, мүмкүнчүлүк бар. Микрофон эли журтка кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Hormatlı ağabey tuğanlar, hormatlı Kırgızstan ve Orta Asya Müslümanlar, Allahu Teala senlerini tutkan Ramazan kabul kılgan bulsun. Kılgan ibadatlar, teravihler de Allahu Teala kabul kılgan bulsun. Allahu Teala sizlerge güç kuvvet versin. Bundan arıdağı şol dindi, Ramazan'dı, teravihlerini ve başka dini немелерини аткарышка Аллаху Таала күч кубат берсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Агай. Ассаламу алейкум. Агайын жалпы жамаат. Ушул сиздерди берекелүү орозонун келиши менен куттуктайм. Ушул орозодо баарыбызга, жалпы журтубузга, элибизге жакшылыктар болуп, Алланын жакшы нематтары болуп турсун. Кырсыктар, жаманчылыктардан тышкары өлкөбүз өнүгүп, эл журтубуз аман эсен болуп, ар бир адамдын көкүрөгүндө иман болсун деп каалайт элем да. Айтканыңыз келсин. Сиздерге да үй бүлөңүздөргө Аллах Таала тынчтык берсин. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Устаз, уруксат берсеңиз, мен биринчи Рыскул агай бир эки суроом бар. Таң кала турган өзүмдүн кызыккан суроом бар. Рыскул агай, канча мен кечирим сурайм. Бул жеке өзүңүзгө тиешелүү суроо. Жооп бербесеңиз деле болот. Негизи. Бирок мен кызыгып атам. Намаз окуганыңызга канча жыл болду? Кудай кааласа 2003-жылдан баштаганда канча болуп калат? 15 жылдан өттү. 15 жылдан өтүп калат. 15 жылдан бери сиз светтик мамлекеттин болгондо да тарых ишканасында иштейсиз. Чөйрөңүз кандай кабыл алды ушуну? Эми бул чын айтканда бул жанагы совет мамлекетинин кулашы менен элдердин ичинде руханий бир өзгөрүүлөр болду да. Мисалы үчүн өзүңдү деле мен жакшы тааныш элем. Баягы мурунку иштеп жүргөндө өзүңө да бир передачаларга барып катышкан болчумун. Анан адамдардын айрымдары издей баштады да. Бир нерсени коммунизм жок болуп кеткенден кийин ишениш керек да адамга. Анан айрымдары христианстводон табышты, айрымдары башка жактан. Анан баягы биз эми ата бабабыз бала кезден үйрөткөндөн кийин анан динге, исламга кайрылдык. Бирок алгач жанагы сиз айткандай ушундай чөйрөнүн арасына шартелер кирип кетиш өтө кыйын болду. Анткени айланабыздын баары баягы окуган жогорку билимди атеисттик билимге сугарылган адамдар болгондуктан кыйынчылык болду бир аз. Тартылуу, уялуу, кысылуу сыяктуу. Бирок бизди эч ким кой деп айткан жок. Ар ким ушул күнгө чейин деле өз эрки катары эме кабыл алып
исламга сыйынып жүрөбүз. Түшүнүү менен. Түшүнүмөн. Андан тышкары ошол мен иштеген жерде деле жалгыз мен эмес, мага окшогон бир топ адамдар бар. Алар мен өзүмчө бир чоң жамаатпыз. Аралашып. Илимдер академиясында. Илимдер академиясы, тарых жана философия институтунда. Азыр намаз окугандардын ушу илимканадагы намаз окугандарга болгон мамилеси азыр эмнеси өзгөрдү? Unda эми кескин андай деле өзгөрүү жок, бирок баягы жалпы кыргыз эли болгондон кийин динге анчалык эле каршы адамдар жок. Негизи жок. Жанагындай ибадат кылып намаз окубайынча эч сен намаз окудуң деген деле андай мамиле жок. Болгону сөз болуп калышы мүмкүн айрым бир маселелерде, көз караштарда суроо жооп беретиндей болсо, баарлашуу маалында бир пикирлер болуп калса, талашышы мүмкүн, андай эмес мындай деп. Мындай түздөн түз жанагы терс мамиле жок. Рахмат. Устаз, сиз өзү жергиликтүү кыргызстандыксыз. Ошол жерде туулгансыз. Биздин кыргыз элинин ошо атеизмдин айткандай салтанаты кулагандан кийинки бүгүнкү күнгө чейинки дин мамилелерин өнүгүүсүн күзөтүп келсеңиз керек. Бүгүнкү абал кандай? Мурдакка салыштырмалуу сизде мындай бир таасир калтырган эмне көрүнүшү бар? Мурундан бүгүнгө чейин Бүгүнкү чейин. Şu акыркы 20 жылды айтайлык. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'du. Mağan soru berişatda. Oşul komünistlerin vaadında din katı bolçumu, ya hazır katı mı dep, din jakşı dep. Dinni кармоо күчтүү беле же азыр күчтүү беле? Men kıynap duramın cevap bergen geç. Sebebi murda komünistlerin vaxtda cemaat az bolçu. Bırak saz bolçu. Akida bir. Tutkan yolu bir. Oturgan saptağı adamlar bir manada, bir fikirde, bir akidede. Bugün bırak sanı kup sapatı çoğulak. Aşı mengek içine yüreğimin neme kılıp durganım olşol. Bir sapta oturan adamlarının bir piki değmez. Biri sol caka karayt, biri on caka karayt, biri tuz karayt. Bir değmez varlar. Bir Katar'da oturan adamlarının fikir dağı, ozuların tutkan yolu dağı bir imez. O şunun için ben kıynap duram. Dağı men ayta turan nerse, men jetekçiler menin komünistlerin vaxtı oturgan ben. Bularga karap turçu mende, tamak jiygende, birak bular ateist bolgon menin, bular on kol menin tamak içti de, oşuğa men bayka kaldım. Bugün kebicellerde uçap kalsın, sol kol menin avukat jeye turgan kişiler payda bolup kaldı, jetekçilerin içinde. Bu demokratiyani kasapatı olur dep oylar ben. Sebebi din düşmanlar çetiden, uyaktan, biyaktan dindi kırkıp kelip atar. Peygamberin sünnet on kul menin avukat tamak içişi. Men uşul gezde komünistlerin vaxtda uşul ministrlerden, çoğunlardan soradım. Senler Peygamberin sünnetka amal kılıp avukat jiyip oturasızlar. O kim öğretti sizlerge? Yem oldu ki biz tahkir nime bolgan emes biz. Jönlü partini bilet alıp aldık, halas. Bizim ata babalar jakşı olamalar bolgan, moldalar bolgan, bizi tarbiye kurgan biz deyişide. Bugün bulsa din düşmanlar ağır çetinden, ağır karşı taraftan bize kiredi eken. Akidadan, kımıldan, sünnetlerinden, kebi sünnetlerini kırkıp, misal sol kol menin avukat jiyişi, oşoğa okşagan neyse, mayda köp ne uyaktan, biyaktan nime kılıp kelip atkanımıga sağ men okunup duram. Bildiniz mi? Müslüman insanının akidaga bağlı, köp nerse, akidaga. Akida degenim ne? İşenүү.
Çin yürekten işenu, kanaka işenu. Hazır dünyada, alamda har qanday aqidalar payda bolup kaldı. Buğa din düşmanları sabapçı bolup kaldı. Birovlar aytadi, mындай deb aytadi, birovlar mындай deb aytadi. Biroq mening fikrim, bizim ustazların fikrim şuki bizi ata-babanın yol, eski Orta Asya'nın, Kırgızistan'ın eski ulamalarının qadam qo'ygan yerga qadam qo'yib baru en yaxshi yo'l tuz yo'l shu deb bilaman. Bu yoqqa qo'ydim, men o adamlar meni ishim yo'q. Bu yoqqa qo'yish kerak qadam deb aytib qo'yaman. Aytgan qilmasa chiqib qo'yamiz. Bildingizmi? Mana shu ulug' zotlar, ulug' kishilar o'tib ketgan O'rta Osiyoda. Misal aytaylik, Qirg'izistonda Uzganda Shamsul Ayma Saraxsi. Bu kishidan ulug' odam İmam Azam mazhabda 30 tom mana buncha kitoblar yozgan. Zindanda o'tirgan. Zindanda o'tirib, Qaraxoniylarning davrida zindanda o'tirib. Zindonga o'tirgandagi sababi haqiqatdan qaytmasdan pashani betiga haqiqat aytganligi uchun. Nalog ko'paytiruv turali, andan keyin bir ayol olgan ekan, idda bitmayincha. O'shuning uchun bularga qarshi so'ylaganing uchun uni zindonda o'tirgan. Zindondan diktavat etib turib, textda o'tirgan shogirdlarga diktavat etib turib yozgan kitoblar. Hozir butun olam buni ko'rib, taniydi. Bu kitobdan amal qilish kerak. Bu kitob bunday odamlarni qadam bosgan yerga qadam bosib yursak, biz haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz deb men qat'iy ishonaman. Allah razı olsun. Bugünkü kunda bizden şu Kırgız ümmetindeki, Kırgızstan ümmetindeki emneler sizi kuvandırat, emneler sizi bir kişi köngülünüzü çöktürüyor. Кубандырганы биздин элибиздин кайра ушул динге кайрылып атканы кубандырат да. Негизинен динге кайрылгандар аксакал айткандай көбүрөөк болуп, ошолордун арасында көпчүлүгү жаштар болуп кубандырат да. Мечитке барганда негизинен эле мечиттин 80-90% чейин жаштар болот да. Ошол жаштардын динге болгон кызыккандыгы, кайрылуусу, динге болгон шен алардын өсүшү жакшы нерсе бул. Бул кандай деп, мисалы ар кандай көз караштагы адамдар айта бериши мүмкүн, бирок диндеги адам, Кудайга ишенген адам, ал өтө чоң жаманчылыкка барбай турган адам да. Баары бир акыр түбү ал бир нерседен коркуп, өзүн токтотуп турат. Демек, биздин келечектеги жаштар Кудайды тааныган, Кудайдан корккон, жанагындай өтө пенде болгондон кийин пендечилик болуп күнөө кылышат, бирок массалык түрдө жанагындай жаман иштерге барып, жеп ичкендерге аралашкандар азаят деп ойлойм да. Ал эми өкүндүргөнү ушул масса көбөйгөн сайын, бирок ошо диндикке канчалык барган сайын, бирок динге терең урматтап, мындай терең илим албагандыгы өкүндүрөт да. Көпчүлүк жаштар менен сүйлөшсөң, баягы намаз окуганды билет, анан Алла Таала жараткан деп баягы сөздөрдү айтышат дагы, ошондар токтолуп калат. Анан көбүнчө эле баягы бир айткан кишилерди ошолордун айтканга ишенип эле, ошолордун арты менен динди тутуп аткандай сезилет да. Менин оюмча ушул бизде илимге болгон кичине көз караш начарлап баратат да. Илимди сөзсүз түрдө Алланын илими деп, Куранды, диний илимди тааныш керек, бирок ошол эмесинде Алла өзү алам жаратканда, Алланын илими менен жаралган да бул алам. Ошо аламды тааныгандай, Алланын илимин таанып, адам акылы менен алып ошол Аллам жараткандын илимин билгенди биз илим деп айтабыз да. Аны физика, химия, математиканы билбесе, ал жанагы аламдын жараткан Алланын илимин кантип билмек эле. Бизде көбүнчө илим менен динди экиге бөлүшүп, карама каршы коюшуп, муну атайлап баягы эме кылып карама каршы кылып атат да, бирок дин эч качан илим менен карама каршы болбош керек. Илим бул диндин эле бир бөлүгү болгону илимге атеисттик бир көз караштар киргизип алганда арасында. Эгер өзүңүз ойлоп көрүңүз, эгерде ушул Алланын сөзү Куранда жыйылып турса, аламдарды жараткан, чексиз
чоң проблемалар айтып алса, аны 7 класс билими бар киши кантип түшүнөт? Аны сөз түрдө терең чоң билими бар адам түшүнөт. Ошондуктан мени мындай капа кылганы ошо жаштардын илимге болгон кызыгуусу азайып бараткандан кыса, мейли жанагы диний илимди алар терең алышпайт. Андан башка мисалы үчүн жөнөкөй элементтерди эсептей билбеген киши Куран сүрөлөрүндө канча санда эмелер бар экенин санап деле жакшы биле албай калат. Же болбосо мына электричествону биз билебиз, Алла илим менен болгон нерсе. Бул адам биле элек деле бар эле. Болгону адам ошол Алланын илимин үйрөнүп дагы анан электричествону өзүнө пайдаланып атат. Эгерде ушундай физиканын закондорун билбеген адам кантип терең билимдүү дин илимин ала алат? Мен ошол азыркы күндө мындай байкаганым, биздин жаштар илимге кичине азыраак көңүл бөлүп атышат. Анан көбүнчө ушул элдер дагы баягы эски экономик системанын таасири болсо керек, дин менен илимди карама каршы коюнга аракет кылышат да. Анткени экөөнө карама, бирок эч качан бул экөө каршы эмес, чогуу нерсе. Мисалы үчүн ушу чоң окумуштуулар болгон, мейли Эйнштейнди алыңыз, мейли Ньютонду алыңыз, булар христиан же болбосо үйдө болгон менен алар өтө динчил адамдар болушкан. Ошол динсиз илимди түшүнгөн эмес. Эйнштейн айткан сөзү бар, эме деген. Кудайсыз илим бул башы жок дене деп. Эгерде Кудайга ишенбесең, илимдин жолу тар деп айткан. Устаз, сиз Шафи мазхабынын устазы болуп эсептелесиз. Мен сиздин бир жериңизге дайым таң калам, таң берем. Бирок Ханафи мазхабынан сабак бересиз. Бизде көбү тилекке каршы мазхабтардын ортосундагы кандайдыр бир карама каршылыкты табышкандар да бар да. Бул мазхаб мындай, бул мазхаб мындай деп. Ушунда жыты кээде келип калат. Мен дайым сизди айтам, Хабибулла устаз өзү Шафи мазхабын кармайт, Абу Ханифадан сабак берет деп. Буну кандай түшүнсө болот? Bunu bu hazır bu bizim aksakal aytты, ilimsizlikten çıkıp atar. Bari ilimsizlikten. Bu yerde daha ilim gerek. Misal Abu Hanifa'nın kanday hurmat bolgan İmam Şafii'nin alında. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bandat namazda kunut okuydu da ikinci rekatta. Bağdat'a kelip İmam-ı Azam'ın meçitke kelgende, ziyarata kelgende kunuttu huva koygan. O kişinin hurmatına. Hazır aytaman. Annen uyaktagı ulamalar sual beriptir. Sen İmam-ı Azam mazhabıga kirip kettiniz mi? Yok. Onu müzenin içindeki uluk insanını hurmat üçün taşlap koydum degen. O şunçalık bolgan. Birbirisinin hurmat. Anan İmam Malik rahmetullahi aleyhine aldığı kelerde İmam Şafii Muvatta degen kitap okuğanına. Kese İmam Malik'ten soraydıken İmam Şafii, İmam Azam kanday insan bolgan. O şunday ulu zat bolgan ki, onda bir ustum bolgan eken, jağaç ustum turgan eken oyun içinde. Mana ustumdu eğer altından dep aytsa ekonomizge. Çok biz jağaçtan dep talaşsak biz o kişiye jeng albay kalardık dedik. Allah altın egen dalil deydi. Dalil deydi de gereken. Şu derecede bolgan buların arası. Andan keyin hazır biz İmam-ı Azam mazhabdan en mu'tabar savak bire turgan kitap Muhtasar'ın şarhları var. Şarh-ı Vikaya Mulla Al-Qari'ninki. Mulla Al-Qari uzu Afganistan'dan buladı. Bu da Afganistan'da okuğandan keyin Mekke'ye barıp Mekke'den haramdan çıkmay hayat geçirgen. Dörke okup cazip, şu cazı oku benim bolgan amor. Onu bari ustadlar İmam Şafii mazhabı. Bildiniz mi? Bırak ustadlarını kebi hatalarını daha cazadı oldu. Mazhablarının nimeleri bana şu bir mazhabdan arka mazhabga ütü yolları men şu uliçini divizeni var emas maşına şu okşatıp duram. Saraz bunday utalbaysa eki asevliğini bulsa bir hafta duval yok urbays. Onu bular kesilgen yerden alem keres. Bunday yerler kuzatıp koygan kitaplarda. Bildiniz mi? Var kuzatıp koygan.
бар нерсеге жол көрсөтүп койгон. Бул китапларını окуп койсо таң алып каласыз. Правила уличного движения да мисал үчүн эки чызык турбайбы мындай. Мындай барсаңыз машина жок, эчтеңе жок, эч нерсе авариядагы жок, мындай өтүп кетпейсиз да. Нарушение болуп калат. Бирок мындай чызык бүткөн жерде айланып келесиз. Мындай жерлер бар. İmam Azam'dan uyakka oturuş, İmam Azam'dan Mazhaplar birbirine köprü taşlagan. Köprü taşlagan. Hiç kanday bunların ortasında hiç kanday nemesi yok. Misal bizim şagirtler var. İmam Azam mazhabda yetişkin baldar çıkıp atar. Hazır daha konkurs bulup kaldı. Bir yıl Muhammed Nebel degen bala birinci orun aldı. Kazakistan boyunca şeriat, harganda ilimler boyunca. Daha o şunda yetişkin moldo jigitler var. Men любой alami orungadagı baygıga koyuşken men Oşa baldardı. mümkünçilik var. İmam Azam mazhabda. Biroq bular men imamçılıkka o'tkazib turam. Bizi eldagi imamçılıkka o'tkazib turadi. Biz ularning artdan da namoz o'qiymiz. Ular biz artdan da namoz o'qiydi. Bildingizmi? Hech qanday nimasi yo'q. Kitoblarda aytilgan, kitap o'qish kerak, bilim olish kerak. Bilim almasangiz bir narsani bilim yo'q. Adam bu qanday ekan bu deb bu bir tezkir ko'rinadi da. Bilim bar bo'lsa, bunday ekan, bunday ekan. Bilim menençeçilik. Doğru. Allah razı olsun. Ruslava, Adır siz bir söz айтып өттіңіз. Сайыздың ұшырында ошу илим менен динди каршы койгон деп. Өз чындыгында ушул бир ойлонсо, мындай бир күлө турган нерсе да өз негизи. Мен эгер талаш майданы болсо, динге философияны коймокмун. Дүнүйө тааным катары анын акыйдасы бар, философиялык дүнүйө тааным, өзүнүн методологиясы бар, өзүнө жараша жашоо образ таңуулагандары да бар. Бирок илим чындыгында бул кандай десем, бул жаратылыштын таанып билүү системасы да, муну кандай динге каршы коюшкан мен түшүнбөйм. Ушуну дин десе эле мына илим бар. Азырга чейин ушуну айтышат. Азырга чейин мына илим турбайбы, илим мынтип атпайбы. Илимди биз да билебиз. Илимди биз да тана алабыз, тана алмак түгүл, аны илим акыл алгыла дейбиз. Ушул маселеде бүгүнкү күндө Илимдер Академиясынын кандай дейбиз? Дини маалыматтарга мындай бир маани берүүсү барбы? Албетте азыр мына эми заман өзгөрбөдү. Илим бизде деле баягы мурункудай цензура жок. Эмне үчүн динди Совет Союзунда илимге каршы болгон деген себеби биз тоталитардык өлкөдө жашаган системада жашаганбыз да. Тоталитардык өлкө деген бир идеядан башканы кабыл албайт, бир эле идея. Биздин негизги идея анда коммунисттик идея да. Коммунизмдин негиз салуусу Маркста. Маркстын окуусу боюнча ал ошол өзүнүн окуусунун негизин материалисттерден алган. Анан кийин Дарвинди, мисал Дарвиндин окуусун алганда. Мисалы үчүн бизге Дарвинден башка эч кандай окуу үйрөткөн эмес да. Мисалы үчүн азыр Кыргызстандагы ар бир кишиден сурасаң, дүйнө кантип жаралган десең, бая Дарвиндин окуусун айтат да. Тиги эволюциялык жол менен тандап болуп, анан кичинекейден татаалга өтүп деп. Дарвинден башка окуу барбы десең, жок дейт да. Жана Дарвинди биз Кудайдын китебинде эле окуп каламыз да. Башка жактан тыюу салынган. Дарвинизмден башканын баарын динге каршы болгон да. Чынын айтканда Маркстан башка жанагы советтик өлкөлөрдө деле динди илимден бөлбөйт эч кандай. Бул бизди динден бөлгөн, динди илимден бөлгөн себеби болгон эле коммунисттик системанын, идеянын негизинде бөлүнүп калган да. Эми азыр болсо азыркы абалда илимде мына бизде мен иштеп илимдер Улуттук илимдер академиясында негизинде акырындык менен дин таануу иштери жанданып атат. Тарых илиминде мурун ислам динин, мисалы үчүн батышта кенен эле саясат эле колдонот да. Жана христиан демократиялык партия дегендер бар. Христиан дининин идеяларын алып саясатка колдонушат. Бизде исламдын идеяларын колдонуп, турмушка колдонуп, практикага колдонуп коркунучту. Өзгөчө саясатты колдонууга коркунучту. Себеби дегенде бизди исламды дүйнөлүк масштабта каралап атышат. Террористтер, киши өлтүрөт, фундаменталист деген бул жаман, мусулман деген өтө коркунучтуу кишилер деп бүт дүйнө окутуп атат да. Бирок чынында ошого карабастан
дин таануу деген илим азыр бизде кетип баратат. Мурун жалаң эле жана христианство болсо, азыр ислам боюнча исламдын Кыргызстанда таралышы, исламдын Кыргызстандагы кыргыз элинин калыпташуу орду сыяктуу бир маселелер тарых институтунда мисалы үчүн азыр жаңыдан колго алынат. Мындан башка философияда эле ошо дин таануу иштери ишке кетип атат. Акырындык менен жанданып атат. Бирок бул баягы илим деген бир күндө боло турган нерсе эмес да. Бул деген убакыт талап кылат. Сөзсүз түрдө мисалы үчүн бүгүн тапшырма берсеңиз, ошол 3 жылдан кийин жыйынтыгын бербейт. Ал ошол окумушту ошого кирип элдин катмарына сиңириш үчүн ал жокунда бир 10-15 жылдан кийин бере турган, жыйынтык бере турган жумуш да бул өзү. Бирок бизде азыркы алгачкы кадамдар кетип атат. Бар. Илим жөнүндө сөз болуп атат. Устаз, биздин бүгүнкү жаштарды келечек жөнүндө сүйлөшөлү. Кантип илимге кызыктырабыз? Мейли ал математика болсун, мейли ал физика болсун, мейли шарият илимдери болсун, фикх болсун. Кантип жаштарды илимге кызыктырабыз? Мына бардыгыбыздын оюбуз бир жерде. Мен да байкайм, бүгүн жаштар илимге кызыга берген жок. Үстүртөн эле интернеттен алган маалыматы менен жашап жүрөт. Илимге сүңгүп кирген балдар дээрлик жок. Балким шарият илиминде бир медресеге чогулуп окушаттыр. Мында бир коомдук кыймыл катары илим катмары жок да бизде. Эмне кылсак жанданат ушул нерсе? Бул мисал үчүн Дагестанда бир-эки медресе бар, катуу кармайт да, ошондой балдарчы. Ата-энеси оны майда кичине убакыттан бери берет да, кармап туруп, жакшы бир илимге кызыктыра турган кылып туруп, илимге мындай кызыгуу халга келтире турган кылып туруп уктат экен. Ошондой уктуш керек экен. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: her bir doğulgan bala, Yevrey bulavu, Urus bulavu, Müslüman bulavu, kullu mevludin yuladu ala fitretil İslam degen. Her bir doğulgan kişinin bala, türülgen bala, İslam'ın doğuluşunda doğulat. Fitretinde doğulat. Bırak ota-enesi cuhut bulsa cuhut yolga koyup koyadı. Başka bolsa başka жолго коюп коет. Бүгүн дагы биз кандай жолго койсок, биз балдарына ошол жол менен кетет. Ответственность баары, жооптуу баары ата-энеси болот. Шуның үчүн медреселерни дагы мындай кызыктырып, катуу эски илгери мурунку заман тартип менен окута турган медресеге берип турабыз биз балдарына. Мен чет өлкөгө баланы бергеним жок. Ал медреселердин бүгүнкү окуудан эмне айырмасы бар? Ол айырмасы eski tartipte okutadı kitaplarını. Ошол тартип эмнеси айырмада? Методологиясы бар. Бұл tartipler misal için bugün kebi misal Pakistan'ın nemelerini Arabistan'ın ulamaların kitapları var. Misal aytarlı Yusuf el-Kurzavi'nin kitapları var. Biz bunu okuva deyip koyarız. Sebebi biz var ulamalarının yürüştürüşünden haberimiz var. Bizge kerek ol, mugallimlerge kerek ol. Kim kanday, kuz karaş kanday. Misal birovlar Yusuf el-Kurzavi'nin nemesiga koşulganlar var. Biz hiç kaçan koşulmayız. Biz bilemeyiz onu. Radikalistski vzgled var adam bilemiz. Misal Fethullah Gülen'e barıp durgandan var. Biz ağa hiç kaçan koşulmayız. Sebebi anikda koz karaş biliriz. Birlik. Birlik talaşı durgan molda bulalmaydı. Alim bulalmaydı. Şu birlikке bara turan kasal menen ketet vakti. Бүгүн тилекке каршы бар бизде ошо бийликке көзү кызарып турган молдокелер бар. Bildiniz mi? Misal men oşul 90-cı yılda dini idara keldim, Kırgızstan dini idara. Akayım vakta köp jol akayımın jolуп ayttım. Çet өлkөгө балларын жибебеш керек. Biz окутушубуз керек буларын деп. Men hiç kaçan çet өлкөдөн rulит etip turgan движение men жактырбайм, hiç kayсын. Men çet өлкөдөгүлөрдүн көп жерлерден men tajribem бар. Hakiki Allah üçün kızıkıp Kırgızstan'da bir çoğun alim bulsun деген niyet menen okta turgan yer men taба алмай kaldım. Çet өлкөдө.
Biz bulsa katı mekan kalmap dur. Okuş gerek, bütürüş gerek, ilim alış gerek, telen alış gerek, çoğun molda buluş gerek. Her nerse okuş gerek, bari ilimini alış gerek deyip durup kızıktırıp okutup gelemiz. Bildiniz mi? Şu kızıktırış gerek bularını. Kanday yol menen kızıktırsan kızıktırış gerek de kızıktırıp duruş gerek. Бірақ устаз азыркы күндө сиз айтып аткан нерсени эски окуу системасы азыр биз жаңыча окутушубуз керек деп атпайбы? Жаңағы misal için aytamın ben. Misal için Kuveyt'in Ministri образования benim uyumga kelip kaldı akalın vakitte. Meyman bulup geldi. Bir dakika Bişkek'e kelgen eken men meyman kılıp uyga çakırdım. Uyga çakırganımda benim uyumda iki kitap durgan. Bir Molla Cami bulç. Gramatikanın en kıyın kitap. Molla ki bu kitabını ne okutasın sen baldarga? Bu kıyın ayavay. Başını ağırtasın sen. Deyip koydu. Anan ki ikinci kitap kurdu. Şeriat kitap. İbn Hacer Haytami'nin Tuhfatul Muhtaç. Şarh-ı Menhac. 10 ton var. Bunu oku isterim. Okuyunuz da bunu okumadan biz molda deyip sanamayız. Men bari komentarlar dağı var. Men kitaplarda men yazan komentarlar dağı var şu kitaplar. Koy onu okuma dedi. Hadi cengil kitaplar var bizi doktorlar çıkarken. O şunu okumaz. Yok dedim. Adam balası dedim. Tabiatı şundaki, Huday yarattığı şundaki kança kıyın kitap bulsa onu miyani kança işitseniz şunca çukurlaşıp gider. Misal aytayım dedim. Bir adamın tilini okuysa dedim, onu tilini okuyacak caraşa, onu dengel bulat. Respublikanski çempiyon buladı, anan dünyavi çempiyon buladı, anan kim uyaka baradı. Onu nemesiga caraşa. Ola harakat kılması o jetmeydi, o darıca. Desen degende men sizge koşul verdim. Bolmasa dedim, mana kitabda kebi celler var, mağan biraz yaş düşünmegen celler, mağan düşüntürüp bir alasın dedim. Sende dedim 2 diplom var dedim. Al-Azhar'ın 2, Umul Koran 2, Mekke'nin 2. Bolmasa mana cellerde men yazıp koygan celler var, жақшы menge ravşan bolmagan celler var. Aşın mağan ravşan kılıp beresin desem, cevap koy dedim. Mana men bir ayda okuğam oldu dedim. Siz bulsa dedim, dünyanın en belgili, maşhur Cemil Azallarda yakta okuyan insansın. Daha dedim bir Arap ülkenin dedim, Ministri Bazavani. Bunu taşlamış gerek, okuş gerek. Misal etseydik, Molla Cami Orta Asya'nın olamayan kitabı. Muhtasar Ulmani. Taşlap koydu bunlar. Kıyın kitabı. O Harizmli alimini, Saduddin Saftazani, Amir Temiri'nin Kazı'nın kitabı. Okuvaya koydu bunlar. Bu kıyındı. Bildiniz mi? Hadi cengil kıyıp doktorlar onların zaşita kıyıp şu için cengil kitaplar var. O için Belki bizde oşan için çınığı alımlar çıkmaya atkandır. O için cengil kitap. Kança cengil okusan şunca cengil uzun daha cengil bulup kalır. Burayız Allah. Allah razı olsun Ustaz. Ağay, bunu Ramazan'dan emne kütөбүз? Biraz temanı cengil. Рамазандан бардык мусулмандар күткөндөй эле Алланын ыраазычылыгын, рахматын күтөбүз. Баягы пендечиликтен күнөөбүздү кечириш үчүн күтөбүз Алланы. Анан үмүт кылганыбыз ушул Алла эл журтка Иисуска жакшылык берип, жанагындай жаманчылыктардан алыс кылса деп тилейбиз. Ошону тилеп атабыз намаз окуган сайын. Негизинен эле ушул жакшылыктарды күтөбүз. Allah razı olsun. Bizde çekteli olan vakit kaldı. Ustaz, endi ел журтка каалоо тилekтериңиздерди. Şu 1 minuttan vaktiniz var. Biz Allah-u Teala'dan bizim calpı bir tuğanlarga iki dünyanın baktı Teala'nı tileybiz. Tinçlik, en birinci tinçlik. Birinci yolunda. İlahim topalan olmasın. Айтқаныңыз келсин. Жалпы элге каларыбыз эми негизинен элибизге каалабыз ушу элди эл кылган. Мисалы үчүн кээ бир айтып атпайбы? Өткөндө эле бир макала окуп калдым. Мурун коммунисттик идеяда жүрсөк азыр диний идеология берилип эле кыргыздар кыйналып атабыз. Мындай бош жүргөн мындай адамдар болобу деп. Адам качан идеясыз жашаганда бул жанагы өзүнүн чилип калган өсүмдүк сыяктуу көйлүп түшүп калат. Адамда идеясыз адам жашай албайт. Ошон үчүн мен кыргызстандыктарга каалаган элем ушу баарына
руханий байлык исламды каалайт элем. Ушул орозонун аркасы менен ошол адам бардык кыргызстандыктарга бир иман каалайт элем, баарына иман толук болсо деп. Анан эң негизи ушул жакшылыктар болсун деп каалайм. Биздин келечегибиз болгон жаштарыбыз илимдүү билимдүү жаштардан болушун каалайм негизинен. Айтканыңыз келсин. Биздин да чакан силерге тилек каалоолорубуз бар. Устаз, көп жашаңыз. Канчалык дүйнөдө илим жеңилдебесин, сиз чыныгы пайдалуу бекем билим устаканасынын ээси болуңуз. Ушул балдарды чыгарыңыз, алар да ушул силсилени улап кетсин. Сиз иштеген ишканага да Аллах субханаху ва таала Дуа кылып бүтүрөлү, дуа кылып. Азыр мен белектерин берип алайын. Суданда окуган бир талаба илим бар. Ошол жигит ошол жакта жүрүп, ушул китепти жазып турат. Суданда. Суданда окуйт. Судан жакшы. Шуну бир көздөн кечирип коесуз. Ушу өтүнүптүр келген шейхтерге бересиз деп көп урушпаңыз. Жок, Судан туура. Мен Судандан хабарым бар. Анан биз менен кызматташкан ушу ишканалар бар. Халал камт. Өзүбүз текшерген суулар бар. Ичимдиктер шуларды ооз ачарга, саарлыкка. Алиги мен күндө айтам. Ошо биз кыргыз эли молдолорду сыйлаган эл го. Түйүн беребиз да. Бүгүн да ушу дастурконубуздан кур кетпеңиздер. Ала кетиңиздер. Алла разы болсун. Анда дуа сизден. Амин. Elhamdülillah bil alamin. Allahümme salli ala Muhammed. Koyla jaratkan Allah. Barcha musulmonlarni, biz baldarını, bar musulmonların baldarı tuğra yol nasip kılgın. Tuğra yolundan adaştırmagın. Bizge Allah-u Teala tuz akıyda, yaxşı ilimden baldarımız çoğun ulamalar bulsun. Eski ulamalar okuyulan. Elhamdülillah bil alamin. Allah'u sallallahu. Allah duаңыз кабыл болсун. Amin. Устаз, Аллах дуаңызды кабыл кылсын дегим келди. Толкунданып сөзүм туура эмес чыкты. Ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген бүгүнкү убакыт аягына чыкты. Бүгүн да Кудай буйрса, эки керемет инсан менен керемет динибиз жөнүндө сөз кылган аракет кылдык. Албетте, берилген убакыттын ичинде көп нерсе айтылган үлгүрбөйбүз, анысынан түз эфир. Бирок мен ишендирген бир нерсе, бул эмне болсо да Рамазан майрамдык шааниси массалык маалымат каражаттарынан билинип турсун деп жанталашып келем. Болгону мен бир журналистмин, өзүмдүн элимди, динимди сүйгөн журналист. Ошон үчүн ушул майрамдык маанайды, бир майрамдык шаанини кабыл кылып коюшуңуздарды өтүнөмүн. Эртең да Аллах субханаху ва таала насип этсе, дагы эки өтө кызыктуу инсан менен маек курабыз иншаллах. Эли жерибизге Аллах субханаху ва таала тынчтык берсин. Үй бүлөбүзгө тынчтык берсин. Ошо биздин бактыбызга дейбизби, биздин пешенебизге дейбизби, ушундай жаркыраган нурлуу адамдар болсун. Анда эртеңки чейин саламу алейкум.